Жылдар бою соттошуп чыгарылган чечимдер аткарылбаса, тараптардын тынчын алган маселе аягына чыкпаса, сот бийлигине да, жалпы аткаруу бийлигине да ишеним болбойт. Бул сот системасындагы башкы көйгөйлөрдөн, аны чечүү убактысы эч ак келип жеткендиги талашсыз. Өйдөдөгү камера атайын багыттагы камера болуп эсептелинет. Атайын багыттагы камера 360 градуста тартат. Раньше все это проделалось в бумажном варианте. Сейчас же с внедрением этой системы сократилось время подачи, время рассмотрения дела. Калктын сотторго болгон ишенимин кайтаруу үчүн судьялардын кынтыксыз иштешин, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн сапатын жогорулатуу маанилүү. Дал ушул максатта тармакты түп тамырынан реформалоо колго алынган. Ачык айкындуулукту камсыз кылып, бюрократиялык көрүнүштөргө бөгөт коюу анын башкы кадамдарынан. Бул үчүн санарип технологиялар жардамга келет. Судьянын, сот катчысынын жана отурумдун катышуучуларынын ар бир кыймыл-аракети дал ушундай. 360 градуста тарткан камерага түшөт. Ар бир катышуучунун алдында атайын микрофондор дагы орнотулган. Соттордун кеңешме бөлмөсүндө дагы укуктук токтом системасы иштейт. Маалыматтык укуктук токтом системасы орнотулган. Токтом системасынын керектүү маалыматтарды, мыйзамдарды ушул токтом системасынан алат. Корутунду бөлүгүн ушул кеңешме бөлүмүнөн чыгарып, тараптардын колуна айгарылат. Сот тармагын санариптештирүү алкагында сот автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыккан. Буга чейин судьяларга иштер төрага тарабынан бөлүштүрүлүп келген болсо, эми эч ким кийлигише албайт. Карала турган иштин категориясына жана соттордун жүктөмүнө жараша система өзү автоматтык түрдө бөлүштүрөт. Сот автоматташтырылган маалыматтык системасы бизнес процесстерин автоматташтырууга багытталган. Судьяларга иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү, иштерди инстанциялардын ортосунда өткөрүп берүү, соттук отурумдарды жана судьялардын курамын автоматтык түрдө дайындоо жана башкалар камтылган. Системада процессуалдык документтердин шаблондору камтылган. Бул сот үчүн документтерди өз убагында түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Соттук иштин жана материалдардын тарыхы автоматтык түрдө түзүлөт. Анткени бардык маалыматтар хронологиялык тартипте жазылат. Азыркы учурда системага бардык соттор кошулган. Биринчи инстанция 64 сот, экинчи инстанция 8 сот жана жогорку сот. Каралган иштердин саны 2021 жылы биринчи инстанцияда 450 миңден ашык, 2022 жылдын биринчи жарымында 263 миңден көп. Сот автоматташтырылган системасында биринчи инстанция 1464 судья, жардамчы жана катчылар, ал эми экинчи инстанцияда 432 жана жогорку сотто 80 колдонуучу иштейт. Сейчас же с внедрением этой системы жогорку сотто санариптештирүү алкагында көп иштер жасалды. Автоматташтырылган маалыматтык система бул биринчи кезекте адамдык факторду кыскартат. Электрондук сот өндүрүшү сот адилеттигин жүзөгө ашырууга, мыйзамда каралган мөөнөттө ишти чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, бюрократиялык көрүнүштөрдү жоёт жана коррупцияга бөгөт коюлуп, сот системасынын ачык айкындуулугун жүзөгө ашырат. Сот автоматташтырылган системасынын уландысы катары аткаруу өндүрүшүү системасы ишке кирген. Аткаруу өндүрүшүү системасынын негизги максаты толугу менен бизнес процесстерин автоматташтыруу. Анын ичинде жарандар үчүн карыздар боюнча маалымат алуусун жеңилдетүү, маалымат чогултуу процессин автоматташтыруу, электрондук документ жүгүртүүгө өтүү үчүн шарттарды түзүү, сот чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө технологиясын ишке ашыруу. Аткаруу өндүрүшүү системасында статус боюнча иштердин саны көргөзүлгөн. Жалпы иштердин саны 196 миңден ашык. Сот тутумундагы санариптештирүүнүн ишке ашуусу менен мамлекет башчы таанышты. Ушул системанын биз Адилет сот тарабынан биз онлайн сот отурумдарын системасын жасаганбыз. Бул онлайн системасын азыркы учурда 104 зал менен камсыздалып, ушул жана ГСИН аркылуу 21 бөлүм камсыздалат, жана УКМКнын бир бөлүмү онлайн түрүндө сот отурумдары өткөзүп келет. Мындай жаңылануу соттордун ишин бир топ өзгөрттү. Бул тууралуу судья Абдималик Ахматов белгилейт. Ал сот системасында 2016 жылдан бери эмгектенет. Быйыл Ош шаарынан Бишкектин 1-май райондук сотуна ротацияланып келди. Процесс башталгандан баштап, процесс бүткөнгө чейин бардыгы жазуулар алынат, аудио видео жазуулар алынат. Мындан сырткары сот отурум протоколдору дагы ошол аудио видеодон листтерге көчүрүлүп иш материалдарына тиркелет. Мурда ошол аудио видео жазуулар жок мезгилде мен сот отурумунда мындай көрсөтмө берген, мен аны сот убактыга же протоколго түшүрбөй коюптур деген нараачылыктар болуп келген.
ошолорго чектөө болду. Сот системасын реформалоодогу чечкиндүү кадамдардын бири судьяларды ротациялоо болду. Тармактагы көйгөйлөр көп жылдар бою чечилбей келгени маалым. Серепчилер бул аракет оң жыйынтыктарды бере баштаганын айтышууда. Ротация деген орун алмашуу, анан жаңы жерге барып, баягы буга чейинки билгенин башка жакта жакшы колдонуу, ал жактагы жакшы нерсени өзүнө кайра жакшы пайдалануу деген маселеде. Ошондуктан соттордо дагы жалпы эле мамлекеттик кызматта ошонун ичинен соттордо дагы ротация маселеси куруштурган. Менимче бу дагы өзүнчө жөнгө салынып калды го деп ойлойм. Ротация учурунда аймактардан келген соттор квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк алып, тажрыйбалуу соттор аймактардагы иштин сапатын жогорулатат. Мамлекет башчы ротация оор процесс экендигин белгилеп, аларга шарт түзүү аракети көрүлүп жатканын билдирди. Президент белгилегендей, учурда өлкөнүн 40 районунда 300дөн ашык турак жай курулууда. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буюрса ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Соттордун турак жайлары боюнча билесиздер, Замирбек Курамаевич 40 үй курулуп атат деп айтып кетти. Жок, 40 үй эмес, 40 райондо 300дөн ашык үйлөр курулуп баштады, азыр фундаментин баштады. Кудай буюрса бир ноябрга чейин, ушу жылдын аягына чейин ар бир региондорго барып иштеп аткан судьялар жаңы үйлөргө кирет. Ар бир судья, төрагалар эле эмес, бардыгы тең. Тармакта карапайым калкты нааразы кылган орчундуу фактылар да аз эмес. Анын бири соттук ишти кароо мөөнөтүнүн бузулушу. Мындай терс көрүнүштөргө кароодогу иштердин мөөнөттөрү боюнча талдоо жүргүзүлбөгөндүгү жана соттук ишти кароо мөөнөттөрүн бузган судьяларга карата тиешелүү чаралар көрүлбөгөндүгү себеп болууда. Мындай жагдайларга негизинен төрагалардын алсыздыгы, өз милдеттерин так аткарбагандыгы, уюштуруучулук иштеринин канааттандырарлык эместиги түрткү болуп жатат деп ойлойм. Буга мисал катары алсак, сот отурумдары өзү орточо эсеп менен негизи 1 саат, 1,5 сааттан эле ашпайт. Бирок кийинки отурумдун аралыгы ар кандай себептер менен 1 жумадан 1 ай, 2 ай аралыгына чейинки убакытка дайындалып, кыска убакытта эле карап бүтүрүп коюучу иштин мөөнөтү жүйөсүз созулуп кетип жатат да. Ушундай иш алып барган судьялардын үстүнөн даттануулар ачык айкын каралбай, ар түрдүү шылтоолор менен тиешелүү тартип чаралары көрүлбөгөндүктөн жарандарыбыздын күмөндүү жана негиздүү нааразычылыктары жаралууда. Аталган көйгөйлөрдү чечүүнүн бир жолу соттордун ишмердүүлүгүн баалоо институтун ишке киргизүү. Ар бир соттун иши объективдүү жана ачык айкын бааланса, аларга карата сый же жаза чаралары акыйкаттуу колдонулат. Жогоруда айтылгандар сот тутумундагы көйгөйлөрдүн чакан бир бөлүгү жана аларды чечүү убактысы эч ак келип жеткен. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө жогорку соттун ролу өтө маанилүү экени айтпаса да түшүнүктүү. Ишти жакшыртуу үчүн мыйзам чыгаруу демилгеси ыйгарылгандыгын эске алып, тийиштүү иш алып баруу зарыл экендигин баса белгилейм. Соттордун чечимдеринин чабаал аткарылышы да негизги көйгөйлөрдүн бири. Айрыкча жарандык иштер боюнча мындай чечимдер 70%дан жогору. Президент баса белгилегендей, коомчулукта кызуу резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу учурдун талабы. Бактыгүл Султанбек кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.